урматтуу эл журт, мен эми өзүңүздөр жакшы белгилүү болгондой, ушул сиздердин айылыңыздарга, кайыңды айылына Мирбектин кайрылуусу менен келип калдым. Азыр эми ол жерде элге айтып бердим, бирок силерге дагы бир ооз айтып коеюн. Ушу Мирбек баягы интернетте кайрылган экен. Мага президентибиз жөнөттү эле. Ушу бир карап койчу ушу бала. Көңүлүмө түшүп атат, ушу чын бекен же калп бекен депчи. Анан мен дагы колум тийип тийбей баламды жөнөттүм эле, барып көрүп келем сени. Десем чын келип көрүп, чын экен ушундай экен. Жашоо турмуш кыйын экен. Действительно ушундай болуп эми болуп калыптыр дегенден ошол балдарга тапшырып бүтүрдүк. Ошону өзүңөрдө тапшырып койгула десем, жок, тапшырып бериңиз деп сурангандан ошо катайы келдим. Чоң рахмат сизге. Биз ошо менен келип калдым айылыңарга. Эмне болду өзүңүздөр топтолуп калыпсыздар? Тынччылыкпы бар? Биз сизди Кудай үстүбүткөн эле күттүк чынын айтсак. Рахмат. Эми сиз бир кишинин тагдырын ойлоп атасыз. Керек болсо сиз бүт Кыргызстандын, бүт элдин тагдырын ойлоп атасыздар. Биз анын баарын билип атабыз. Жакшы иштерди жасап атасыздар. Мына биздин президент оондун трибунасына туруп кыргыз тилинде бүт дүйнөгө жар салды. Бул экологияны сактайлы, тоолордо бул климаттык өзгөрүүлөр болуп атат, ошолорду сактайлы деген баягы өзүнүн бүт эмелерин айтты да, биз аябай кубануу менен, ушунчалык сүйүүнү менен ушул сөздү кубаттадык. Анткени экология маселеси азыр дүйнөдө биринчи орунга чыкты. Мына ушу чоң эмнели, ушу 10 миңден ашык эл жашайт. Сиздерден ушу элдин тагдырын дагы чечип берет деп эле, ушу кайрылуу жасайын деп эле. Так, эмне проблема болду? Эми проблема бул жерге Кытай фирмасы Далпран деген тоогуркасына ген ачкан атат. Бул эми чындыгында ал жерде бир алтын менен күмүш эле эмес. Ал жерде кобальт бар, ал жерде уран бар, ал жерде вольфрам бар. Анын үстүнө биздики алтын чөйчөктөй болгон жер. Алтын чөйчөктөй болгон жерде шамал айдап эч жакка кетирбейт. Бул чаңды дагы. Анан мына бизде тоогуркас жатат, күнгөй ала тоо. Мунун чокусунун баары мөңгү. Бияктагы бүт тегерети мөңгү. Ушу мөңгүлөрдүн эрип кетүү коркунучу дагы бар. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдонурдун апасы болом. Абдонурум азыркы убакта 6 жашка толду. Балам эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сүйлөшүнө себепкер болуңуздар кыргыз элим. Эл арасында сүйлөп, күлүп жүргөнгө не жетсин. Кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Турция мамлекетинде операция болот деген үмүтүбүз бар. Врачтар кепилдик берип жатат, операциядан кийин сүйлөп кетет дейт. Үмүтүбүз бар кыргыз элим. Сиздерден үмүтүбүз чоң. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Кайдыгер карабаңыздар. Абдонурумдун диагнозу МВПР синдром. Мындай балдар сүйлөп кетет дейт. Биздин операциябыздын суммасы $49,700. Азыркы убакта бизде 1 миллион сом чогулду. Берген аманатыңыздарды алып жатабыз кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Аллахымдан эки эселеп кайтсын сиздерге. Мындан ары да жардамыңыздарды аябай баламдын сүйлөп кетишине себепкер болуңуздарды суранам кыргыз элим. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Реквизит номерлер өзүмө караштуу. Мбанк Зинат деп чыгат 0333. Россия өлкөсүнөн котором деген мекендештерге Сбербанк бар 3798 Урумбек деп чыгат. Алдын ала Аллахым разы болсун сиздерден. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Да бизде. Анан кийин дагы бир коркунуч бул жерде токойлор. Чытырман токой 100 километрден ашык созуп жаткан Чытырман токой карагай чер. Ушул карагай черлер дагы жок болуп кетеби деп биз тынчтанып атабыз да биздин жерибиздин чындыгында. Анан эң негизги коркунуч бизде оореке 1911-жылы катуу жер титирөө болгон. Мына ошол жерде мына кайын деген бул жерде бир айылды басып калган тоо. Анан көп киши жабыртаткан да. Ушундай сейсмикалык зона бул өтө коркунучтуу зона болгондон кийин эртең күнү кайталанып кетсе кандай болот? Анан бул жерге келип алар жанагы фабрикасынан анан кийин уу сакталышы сайын курабыз деди да, бизге ушинтип айтышты. Бирок ушул эгерде жанагындай сейсмикалык зона болгондон кийин жер титирип кетсе, эмне болот? Ушу фабрика мисалы үчүн бузулса. Анткени бул суу биздин суу, Чоң дарыясы. Бүткүл ушул Сары Өзөн чүйдү багып атат чындыгында. Чүй суусу менен кошулуп. А эгерде суу булганса, анда эл дагы жабырып тартат. Мына ушул маселе өтө бизди көйгөйүбүзгө тийип атат да. Анан сиздерден биз өтүнөбүз. Биздин элдин тагдырын, жалпы чоң эмненин тагдырын эмес, Сары Өзөн чүйүнүн тагдырын сиздердин эле колуңуздарда деп суранып атабыз да.
эгер мүмкүн болсо ошо сиздер ушул биздин суранычыбызды чечип берсеңер, жалпы элдин батасы. Силердин оюңар боюнча кандай? Баарын ошолор токтотуп иштетпейли деп атасыңарбы? Ошол билели. Же аларга бир көбүрөөк бир нерсе кылса деп атасыңар. Мен эми муну ачык сурап барайын деп атам да. Себеби дегенде алар мен уккан нерсемди гана айтайын. Мен уккандан азыр мен эми силердин кайрылгандан кийин азыр толук бойдон мен буларды текшерүүгө аламын. Булардын ким кандай экспертизалык жыйынтыктарын берди, ким уруксат берди, кайдагы лицензия, эмне болду, бүт бар текшерүүгө аламын. Бирок мындай деңиздер, экинчи жагынан биздин кен байлыктарыбыз мамлекеттин жыргалчылыгы үчүн иштеш керек. Мына сиздер ушул эле айылды айтайын, башка жакта айтпайын. Şu чоң кемен айылында эле азыр эле айтып атышат, бизде роддом жок дейт. Келиндерибиз дейт, роддом жок дейт. Жакшы больница жок дейт. Жолдорубуз талкаланган дейт. Туурабы? Ушундай бир маселелер бар дейт да. Ушуларды чечишибиз керек да, баары бир. Мисалы ушуларды чечишибиз керек. Анан эми кен байлыктар баардык жерде эле иштетип атабыз. Бул бир эле чоң кеменде эмес. Бул Кыргызстандын баардык жеринде кен байлыктарды иштетип атабыз. Дүйнө жүзүндө баардыгында эле ошондой. Баардык эле жерде иштетишет. Бирок ошону баягы экологияга зыян тийбей турган, жашаган элге зыян тийбей турган, ошону бир кайсыл бир баягы не деп коет, мыкчыгерлер же башкалар өзүнүн пайдасын алып кетип калып, эл пайдасы жок оозун ачып калбай турган кылып туруп иштетсе болот. Аны иштетип эле келип атабыз. Ошону биз баардыгы мындай бир сыра текшерүүгө алайын мен. Макулбу? Текшерүүгө алайын, көрөйүн баардыгын. Ошонун баардыгы мыйзамдарыбыздын баарына туура келсе, баягы сиз айткан экологияга зыяны тийбей турган болсо, жашаган элге зыяны тийбей турган болсо, ошол жанагы булардын иштеп аткан ишинен мамлекет пайда ала турган болсо, ошондо гана биз уруксат беребиз. Мыйзамдын чегинде. Жөндөн-жөн бирөө келип казып алып кете албайт. Мурдагыдай эмес. Мурда билесиздер, биздин кен байлыктарыбыз ит бекер берилип кеткен. Чын айтканда. 1000 сом, 2000 сом, 5000 сом, 10 000 сомго берилип кеткен. Канчалаган кен байлыктарды биз кайтардык мамлекетке. Кайтарып, кайра ошолор иштетип аткан жеринен дагы лицензиясын алып атабыз. Айтып атабыз, ай. Сен болгону муну лицензияны 10 000 сомго алыпсың. Тигилерге болсо 10 миллион долларга сатып берипсиң. 10 миллион долларды бияка алып келип төлөйсүң. Деп алып келип төлөтүп атабыз. Мына ошонун негизинде мамлекетибизде билесиздер, акыркы күндөрү, акыркы маалдарда биздин бюджетибиз мына 2020-жылы биз келген маалда бюджет 250 миллиардтын тегерегинде эле, 250 миллиардтын тегерегинде эле. Быйылкы бюджетибиз 700 миллиард болду. Эмди жылкы бюджетибиз биз 2-3 жылда жетебиз дедик эле, уже триллиондон ашабыз деп атабыз. Мына бул деген мамлекеттин баягы таланып, тонолуп жеп аткан байлыктарынын бардыгын талатпай, тонотпой мамлекетти кайра топтогондугунун эсебинен. Баягы элди коркутуп, бизнесмендерди коркутуп, же болбосо каалагандай, чалчаңда байыган миллиардер болгон бандиттер жок уже. Бардыгын түп тамырдан бери кырттык бандиттерди. Бир дагы жерде, бир дагы айылда, бир дагы жерде бир мен бандитмин, мен чорнуймун деп башын көтөргөндөр жүрсүнчү. Жок андайлар жүрбөйт. Кыргызстан боюнча ошондой. Бир эле айылда, же бир жерде, же бир региондо эмес. Жанагынтип элдин байлыгын талап тонап жеп, коррупциялык элементтердин негизинде ошол өзү байып, тууган уругу байып, анын элдер болсо жанагы жаман жол, больницасы жок, жаман мектеп, жыртык өтүк, жыртык тешик менен калып кетпейт азыр. Бардык коррупционерлерди, бардыгын мамлекет талап тоногондордун тизме кылып алып туруп, бирден жанын сууруп туруп акчаларды алып келип төктүрүп атабыз. Мына. Ал айтат, мен муну 10 жыл мурда алгам, 20 жыл мурда алгам. Сен 20 жыл мурда, 10 жыл мурда, 30 жыл мурда кимден алдың эле? Элден алгансың, мамлекеттен алгансың. Азыр кайтарышың керек. Убакыт келди. 20-30 жыл пайдаландың, бересиң мамлекетке деп, кайрадан алып, мамлекеттин эсебине алып келип туруп, анан кийин керек болсо мамлекеттин эсебинен чоң акчаларга башка инвесторлорго сатып, акчасын элге иштетип атабыз. Мына. Андай кылбасак, элдин бардыгы мына карапайым эл, айрыкча карапайым эл журтубуз, биздин элибиздин бардыгы эле почти 95% эл өз эмгеги менен жашаган эл. Бир 5% коррупционерлер болбосо.
Ошондуктан мына сиздин кайрылууңуз боюнча атыңыз ким эле? Менин атым Сокеев Уланбек, ушул Уланбайке. билим берүү тармагында 40 жыл иштеген. Уланбайкенин Сокеев Уланбайкенин кайрылуусу боюнча Долпуран дедиңизби? Долпуран. Долпуран деген мына эме боюнча жанагы кен байлыктары боюнча муну биз изилдеп көрөйлү, макулбу? Дагы бир жолу мына мен силерге убада бергенди билесиздер. Мен убаданы ар дайым аткарам. Бүгүн эле тапшырманы беремин. Жакыпбеков ушул жердеби? Жакыпбеков. Мына изилдеп бардыгын тапшырманы берип, биринчи, экинчи күндөн баштап мага бүт документтерди алып келишет. Баарын карайбыз. Зыяндуулугун баарын карап чыгабыз. Так. Кандай гарантиясы менен дагы карап чыгабыз бардыгын. Уланбайкени өзүн чакырабыз. Ушул жерде мына Уланбайкеге баарына ишенесиңер да, туурабы? Уланбайкени өзүн чакырабыз. Чакырып баарын айтып деп, силердин гана макулдугуңар менен айрыкча эгерде силерди биз ошол кенди иштеткендер жана башкалар силерди ишендире алсак гана, силер макул болсоңор гана анан кенди иштетебиз. Макулбу? Рахмат. Жөндөн жөн бирөө келип талап тоноп иштете албай жанага биз жол бербейбиз. Жол бербейбиз. Эгерде иштетип кала турган болсак дагы мен азыр мына акимден сурап атам, бул канча бул соцпакети канча бар буларды кылса 20 миллион дейт. 20 миллион деген соцпакетти эч качан иштетпеш. 20 миллион эмес, бул керек болсо 200 миллион төлөш керек жылы. Мына ошондо гана элдин акысы кайсыл бир деңгээлде чыгат. Ушул жердеги айыл тегерегилердин бардыгын, айылдары бардыгын көчөлөрдү асфальт кылып, больницаларды салып, мектептерди салып, айылдын эч кандай проблемасы болбош керек. Так. Жылына ушундай чоң-чоң акчалар бөлүнүп туруш керек. Ошондо дагы мыйзамдын чегинде болсо, элге зыяны тийбесе, экологияга зыяны тийбесе, анан гана уруксат беребиз. Мурдагыдай жөндөн жөн биздин кен байлыктарыбызды ким болсо дагы алып чыгып кете албайт, алып чыгып өзүнө иштете албайт. Мына мага жакшы маалыматты бердиңиздер, бүгүн маалыматыңыздар үчүн чоң рахмат сиздерге. Сизге да рахмат. Сизге да чоң рахмат. Сизге рахмат. Ошол анан эми. Анан калганын да Кудайдын айтканы болот. Алып койсоңуз. Болду, бериңиз. Жок, бериңиз. Районго кереги жок. Районго тиешеси жок. Болду. Макулбу? Болду. Анда жакшы калгыла, тынч болгузат.